Мен сөзгөнчө жогураак мында болбосо көп немелери бар өзүчө. Көп өзгөчөлүктөрү бар, эске келбейт да азыр. Ошо ис атасын татат дегенде мен атамды татып калдым да. Инилерим ол тагыларын да уста болуп калды. Тырнакка кылбадык, Куданын берген күч менен чаптык да. Ошону айтам. Уже мен анча уже эңилип таш эгип койчумун. Оң жак, сол жагыман да алып Анем ошо улактардын немесинен ошо ашта жерим, мен эки колум бирдей түшчү эле. Түссөм аягы бала катынып айтат. Жеңе, ака мен биттен бүтүн кабырга жок, барды экидесин көтүрүп. Өз бүтүн кылып атырмын, барлысын бүтүр. Анем улакта жаш мен теришкенсе машинасы жек кыздары, келиндер бар экен. Жаштыкта чакса бардым да жерге. Бири дасым бол берип атат, бири бирдеге берип атат, баягы келиндер. Анан ояда мен батыр болтуруп, манас болтуруп атпаймынбы? Ошондо турам, бир аксагы келди да, чоңго бир чапты. Жатырасың, жаптан аузга. Чыгыл мына кылып. Анан биз ойноп көргөнгө урсаң эле атын жабасың да. Атын туруп калат. Ошондон онун да ойнодук. Эми мында кара ичи чыктуу экен, бул семирдүү экен деп эркек карайт да. Эми Барселона левый адамда назар болот да. Аял канат. Эч нерсе жок, толку уйга окшоп жегенден башка. Жем берет. Суусун берет, жем берет. Кетип калат, ал карабайт ал. Семирип атабы, атабы. Ошон үчүн аялдар жаккан жакшы берет. Спортчулар да экен да кадимкиде. Ооба да. Даярдаш керек экен да бай. Будай менен бакканат, суу кыйыныраак болот, бирок чарчабайт. Эти дың болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул биз турган жер Арбын айылы. Кожолугу 816, калктын саны 5020 экен. Бул кичинекей айылды Кыргызстан боюнча бардык адамдардан сурасаңыздар, бардыгы билет. Эмне себептен? Себеби бул жерде мыкты балбандар, мыкты таланттар чыккан. Бүгүнкү биздин каарманыбыз дагы дал ушул Арбын айылынын кулуну Еген Палбан агабызды толук өмүр баянын чагылдыра албасак дагы 20 мүнөткө ылайыкташтырып, кыскача сиздерге маалымат бергени келдик. Саламатсыздарбы? Ушул каралашып жүргөндөн билгеним, эң өзгөчөсү Ашырбаева деген киши улак берген, ошол жерде чоң улак берген. Ошол убакта эч ким андай чоң улак бере эле, баягы папанын ичкиликтер полный келген, ошол улакта Турзаке деген бир кишиге улакты торпоктагы чоң эле, өтө чоң эле торпок. Көтөрүп ашырып бергенде ат качып жүргөндө, ушундай түштү, өзү дагы жерге колу тийдиби, тийбедиби точно билбейм да. Кайра көтөрүлүп, кайра улакты өзү салып алды да. Таң калды, элдер ызылдап жүргөн. Мен билгенден ушул жерде чоңураак торпок болуп калган болсо, Еген ака баргы чейин торпок көтөрүлбөйт эле да. Еген ака барып торпокту көтөрөт, анан кийин улак башталат эле. Эми башта чаап тургула деп неме кылып коет эле го. Торпок таштап берип коет эле. Чаап турушат, анан эч ким көтөрө албай эле жерде эле жата берет эле. Эки адам түшүп алып, алдынан көтөрүп берсе дагы эптелчү эмеспиз. Анан Еген ака барып көтөрүп чабат эле, өзгөчөлүктөр бар эле. Кыйын улак эле. Ва колхоздон неме берсилер, зил машиналарды берсилер. Ошол зил машинага Еген аканын көтөрүп салган ташын төртөөбүз чыптага салып алып, төртөөбүз көтөрө албай койгонбуз. Төртөөбүз көтөрүп, машинага эмес, жөн ордуна көтөрүп сала албай койгонбуз. 4 киши. Эми мен сөзгөнчө жогураак мында болбосо көп немелери бар өзүчө. Көп өзгөчөлүктөрү бар, эске келбейт да азыр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бул күндү көптөн бери күткөн болчубуз. Себеби ушул соц тармакта бүт улакчылар, бүт спортсмендер ушул Еген агабызды тартып, өмүр баянын бизге тааныштыргылачы деп кайра жазып, суранып жатышты эле. Еген ага саламатсызбы?
Саламатчылык, өзүңүз жакшысыңарбы? Жакшы, жакшы. Кандай турасың ал? Кудайга алхамдулилlah. Жакында эле улак болуп путуңузду ооруттуңуз. Дагы эле улак чабасызбы? Эми карасаңда эле ушул кесип окуган экен бизге. Бул 80ге чыккыча деле чабабыз го ошондо. Азарт экен да. Азат эми бул Кудайдын берген бир немеси бул дагы. Бул жоого түшкөн батырларды айдап да эми. Атка мингенде эчтекеден коркпой каласың. Көзүңүзгө эч нерсе көрүнбөйт. Эчтеке көрүнбөйт, жар болобу, жур болобу. Сууга да түшүп кете берет ушундай. Сиз эми көпчүлүккө таанымалсыз. Коомчулук бардыгы билет, ошон үчүн суранып атышат да. Бирок кыскача өзүңүздү тааныштырып өтпөйсүзбү? Ушул жерде төрөлгөнсүз да, туурабы? Ооба. Мен өзү ушул жерде турдум. Мен 3 уул, 4 кыз элекпиз. Балдардан ошо кыздан кийин менден кийин 2 иним бар. Алардын улак чаппады. Алар ушу усталык кылышат. Үй салатын, машина оңдойт. Атам бирөө албетте чоң палбан болгон, мен Розбек деген палбан. Өтө күчтүү болгон, бул жерде ошо атама тең эле турган болгон эмес. Ошо атам Кичалай деген жерге топоз баккан бригада болуп барып калды. Мен ошондо 1-класс элем. Ошо жерге барып, атамдар улакка келсе, артынан бир атты ол ата орус ери болчу. Кычылдады, мен да токуп алып, артынан барам. Эми ал жетпейт жерден кийинге. Ошо жерден бир тагаларыбыз бар эле, Көчкөн деген тагам бар. Ошол нак киспөрөттөн алып берип коюшат. Анан ошондо 1-класстан улак өңөрүп чаба баштадым. 1-класстан? 1-классман. Ошону менен ушунча кызык пайда болуп калды, кызыкчылык. Ошо боюнча улак чаап калдым мен. Анан ол жерде элдер эшекти оң минсе, мен тескери минип чапчумун. Эч оң минген эмесмин, тескери минип алып такылап туруп. Ошондон ол жерден келдик, бери келгенде кайла күчкө толуп калдым го мен. 7-8 класста окуп калдым. Мында кадимгидей эле улак чаба баштадым. Ошо 8-класста бир немеден улак болуп калып, бирөөнүн алдынан чулуп кеттим. 80-90 километр болуп экен. Эми Кудай күч кубат берди окшойт. 7-8 окуган? 7-8 окуганда мен ушу жерден бир самурга түшүп алдым. Перварды деп. Анан кийин палван деп карашты, ушунан палвандыкын өзүм көтөрүлө баштадым. Адам ушу кызыгыштайт экен да баягы. Мактаган бизден кыргыз мактаганга адамды мактоо жагат да. Ошондо ушунан улак чаап калдым. Анан кийин мен да күчтөнүп болгонумда атам уялып калды, мага берди дагы өзү чаппай калды. Өзү күчү бар эле. Бирок мен чапкандан кийин өзү уялды. Демек, таңыз тараптан өткөн экен да сиз. Атам ошо ис атасын тартат дегенде мен атамды тартып калдым да. Инилерим ол тагаларын тартып уста болуп калды. Үйдөн сиз эле чаап калдыңыз? Бир эле мен чаап калдым. Ошондон мен ушу Кудайга шүгүр эми эл тааныдым, жер тааныдым. Мен барбаган жерибиз калбады. Сайыздын убагында жакшы эле. Сен ал жерден келдиң, бу жерден келдиң деген жок. Баягы сайызга барып келдик. Краснодарга бардык. Биздин ушул эле айылдын балдары барганбыз. Мына Курманжандын аткан 80 жылдык болгон, 180 жылдык. Ал жерде бирди алдык. Анан келдик, Бишкекке барып дагы ойнодук. Ошондон бир алгандан кийин биз сайызга деп бизди жөнөттү. Ушу бир эле айылдын балдары, бу жерде ошо жанагы өзүм айткан маткасы досум бар эле. Абылаз деген агайыбыз бар, ошол бизди топтоп ушу немеге үйрөткөн. 5-5те ошол алып барды да бизди. Ишеничүү да бизге. Биз ылдый болгондо алчубуз. Ошондон Кудайга шүгүр. Ушунча азыр 61 жашты жашап, эми 62ге кетип атабыз. Кудайга шүгүр, ден соолук жакшы. Эми атта жүрсөң, ден соолук да жакшы болот экен да. Улакта колуңуз, путуңуз көп сынат экен да, эми сиздин эле эмес, бардык эле улакчылар. Ошого карабай эле Бул ошондой эле эмнеси тартат улактын? ким билет, бул өзүң билбей каласың улакка киргенден кийин. Сынып калганын дагы билбей каласың. Анан кийин улактан келгенде карасаң да колуң ишайып сынып калган. Сиздин колдоруңуз сынганбы? Меники бүтүнү калбады. Барды ушундай койгон. Ондагандай болуп койгон. Дагы бүтүнү калган жок. Бүтүнү ушу мына ушул. Экөө эле калды. Экөө эле булар мындай сынып кеткен. Бирок Кудайга шүгүр дагы да кармайт. Мисалы волейболго бою узун, колдору узун балдарды тандайт да. Улакка кандай болуш керек? Улакка чын эле болуш керек. Күч болуш керек да. Себеби жерден алыш керек аны. Путта да күч болуш керек мында. Белде да, колдо да болуш керек. Эң илгенде мисалы узун адам жакшы болсо керек дейм да. Эми узун адам жакшы, белинде күчү болсо, путунда күчү болсо. Анан эми узун адам болсо, ол чогулган боюнча чалбайт өзүн. Ого дагы күч болуш керек. Анан эми бизде баягы спортсмендерди тренировкага кылганда чарчасаң коюп коесуң го. Булакта мындай нерсе жок да. Чарчайсың, башка болосуң, тапкан тарткан. Анан аягына чейин чыдайсың, даже көзүңдүн бери иштейт. Булакта. Себеби мындай кырмык алсаң, колуң бошобойт. Оозуңа камчың бар. Сен сүйлөй албайсың. Сүйлөй албайсың, өтүп карап туруп, мойнуң менен өтөсүң да тартып кой, мага тартып кой деп. Ошону тренировканын эң күчтүүсү улак болот.
Sport. Sporttun en güçlüsü şu ulak. Tırnak boyunca dağı. Bir aksakal aytты эле да. Бул спорттун бардык түрүнөн бардык адам чыкса болот. Бирок улакчы боло албайт. Бардык эле адам улакчы боло албайт деп айтты эле да. Ол ошол аксакал туп матур айттыр. Себеби эми балбан бул Кудай таала тарабынан. Ал эми биз тырнакка кылбадык, Куданын берген күч менен чаптык да. Ошону айтам. Уже мен анча-мынча уже эңилип таш эңип койчумун. Оң жак, сол жагыман да ала берчүмүн. Анан эми ошо улакчылардын немесинен ошо ашта жерим эми экөөнү бирдей түшчү эле. Ошо туура айтасыз. Азыр айылдаштарыңыз менен мындай кадр сыртында сүйлөшүп калганыңызды айтып атты да. Бул Еген агабыз дейт, ошол аттан эңилип туруп, оор ташты деле мындай эңип бияка таштап ойнойт эле. Ошол да ошондой кылчу элем жашындан. Улакка түшкөндө дагы эки колум бирдей түшүп. Бул эми сиздин машыгыңызбы? Эми ошо анча-мынча эле онда постоянно эмес, жылкыга чыкканда гана ушундай кылып койчумун. Бирок улакка таштаганда эки колум бирдей жетчү, оң жагы, сол жагы турчу эмес мени. Бирдей ала берчүмүн. Измелчек болушун керек да. Анан путтагы жакшы кармаш керек мына. Мына путтагы эмне кармаш керек мында. Ошол. Мындай кылсаң ушул өзү кармап калат да. Ошо чаап барып эңе тыйнеңмеге да түшкөм да мелгер. Тыйнеңмеге алып келем. Азыр эми карып калган убакта. Ошондо путтак элдер бардымы? Бар жогун болуш керек да мында. Айтып атпайм, жаңы 90 километр болуп кармаганда сенин салмагыңды дагы көтөрүш керек да пут. Белиңди дагы кармаш керек. Колуң ушуга мойжо кое бербеш керек да. Мындай өзүңүз мындай байкап көрдүңүз, эң оор канчага чейин көтөрдүңүз? 90 кило шыракта көтөрүп аттым. Эми айтып калдыңыз го, оор болгондо мен ишим жүрүшөт эле да. Оор болгон ошо тиле бар жөө да, оор болсо биздики деп. Торпок оор болсо экен. Торпок оор болгондо баягы конкурент азаят да. Анан жеңилирээк болсо сен дагы аракет кыла бересиң да. Ошондон оор болгондо ошо полбан келсин. Туруп кылай, эген полбан эксин деп коюшат да. Өзүнчө келип турган эң кыласың да. Баягыдай дегенде дагы күч керек адамга. Еген ага айтсаңыз, ушул улакка аралашкандан тартып канча жол жаракат алдыңыз? Жанагы Жекжан мынанча жол жаракат алыпты дегендей эле. Билбейм, эсебине жетпейм го. Эсебине жетпейм. Эсебине жетпейм. Ол акырегим 3 жол сынды. 3 жол сынды, 3 жол сакайды. Мына бутум жыгылып, томук ортосуна бөлүнүп кетти. Ошо июльдарда болду, кайра күздө кадимде улакшаттым. Мына бутум болсо ошо Россия деген колхоз бар, ошол жакта улак чабып атып, торпок жеңилирээк экен, бутум ашып тагына киргизип койдум эле. Атым мүдүрүп кетти, муз бар экен ичинде. Ошо жыгылганда үстүнөн үрүп кетин, бутум үзөнүмө килинип калды эгерге. Ошо эгерге мына дейлингенде салмак менен түшкөндө же сынып кетти, тарсы. Ошодон ошо токой операция кылып темир коюп койду. Анан бул 1 жылда алынат деди. Мен да бир улак болуп калды. Токтойм, ушул улакты барып чаап келейин деп барып. Темириңиз туруп эле дагы улак. Темир боюнча улакка бардым. Бар улакка кирип турсам, бир ат келип атам урганда каршы дагы сындырып койду. Сынгандын үстүнө сынды. 1 сантиметр жогоруда. Шунча жогоруда сынып калдым. Анан келип жатып калдым, эмне кыласың? Эми казат деген, анан дагы улакка барып атам. Дагы оорутуп алдыңызбы? Анан кеч жатканда мен бир жарылган коймо айлы улак берди эле.
Emal çalарды мактап койсо, келеді жүрөт десе, топта жүрөмүн да. Барганды билбей, ушундай кайтып чыгып, каттап түшсөм эле, косо бенде шалктап калыптыр. Ошондон бери кичине ооруду, 1 ай ашып калды. Bir gün lira sağıp kalacak lazım, 1 ayda meş kararlılık çağımda. Şunu oldu. Ne bu yerde sınıf ona diken bir ulakta. Bu yerden ikisi neresi. Ulaktan geldim, vorit, ukulak boyam sakay bayt. Ukulak boyam sakay bayt. Taksi ayet ayet kalacağım. Bir dostum ayet kaldı. Bir rengi var, şüpheli ödep. Koysam da cür bastı. Var bir rengi etsem, şöyle yüzülüp getirdi, ikisi neresi. Jörgen kim? Ulak var gerekti. Yaştın tık aldığından Allah vardı. Sınıf boyunca ne? Sınıf boyunca yaştın tahtlarına uğrap koydum da, girgisi koydum da. Allah var, çağıp geldim. Gelsem tahtlar ukalanıp geliptir. Sınıf. Şu dele şu sakay ödet. Kavurganımızda kayrılık varını bilesin, kalsın köpsünçile. Onu toparıyla kayra çağıp gelip. Ana biri de katında göz var, şu yaş ötkende uğrap koydukanda. Var renge düştüm. Düşsem ayağı bola katını baytayım. Jenge, akami bitten bütün kavurgası yok. Vardı ikidesini götürüyor. Hep bütünü koyup durmam, varlısın bütür. Bir kulak aşıyor, dağa da Kaskadör olup büt ötkestirdi. Ayım. Attan da jıgılgan oңойлуу болуп калса керек bu. Attan hem jıgılan da sezbey kalasın. Var jıgılıp. Жөнөкөй адам аттан жыгылса сөзсүз бир жери сынат да. Улакчылар андай болбосо керек. Şu özü Allah kolday okşaydı. Ошончо барып жыгыласың, эчтеке болбойсуң го. Мен ушуну ойлойм, ушу Кудай өзү колдойт экен да. Болбосо ушунда томолонуп кетесиң, бирдеке болушуң керек да. Ошондо да көп болдум. Ат жыгылып өзүм жүгүрүп кеткен убактар көп болду. Азыркы улакчылар көп эле атка маани бербейт экен. Мындай баштагы сиздердин убагыңыздагы менен азыркы башкача экен дейми? Мындай сүйлөгөн сөздөрү деле, жүрүм туруму деле. Илгеркилер, мисалы айтып калчу эле. Кээ бирки палвандарга аттын күчү туура келбей калат депчи. Мисалы сиздин күчүңүзгө кээ бир мындай чабалыраак ат болсо туура келбей калат депчи. Ошол кандай түшүнсө болот эми буну? Эми ол чабалыраак деген кичинераак ат болсо сен киреле салсаң, бак жерден чыга албай калат да. Топтон чыгыш керек да. Аны аттагы келиш ат келиш керек. Эми ол азыркыда эмес, ол убакта улакты тосуп кармап басып чыгып жүрөт. Ана багасы оодарып келсе, молодец, мындай кылды дейт. Азыркыларыңды бар эле жапып эле түшөп деп, оны hem жерден бирөө алып берет. Көтөрүп берет. Тагынан кирип алып жүрөт экен, улар о жерде турса, сен бу жерде турсаң жетилип келет экен да, тагынан эле. Атты билет экен жерде бирдеке байлап коюп билбейм. О жерде эле турган улагыңды карасаң, бу жерден чыгып атканын көрөсүң да. Азыр эми ушундай үйрөнүп туруп алдар. Ана жерден алып чыгып, ошо берет болду, жетиле апарып койду. Биздин убакта салып аласың, бири тосуп аткан, бирөө басып айдап аткан. Ошого аттын күчтүүсү керек эле. Аттын мойну башындай ылдыйган ат минилген эмес ол ата. Кимбейт эле атты. Ол союш керек дейт эле. Ошондо палваны билет эле. Аттын аты билинет эле. Азыр эми мафия болду кичине 5-6 адам болсо сеники да. Сага эми алчу бизде чабып бересиң аны эмне? Командасы коргоо эле. Командасы коргойт, болду, жерден алып берсе бүттү. Палвандар билим. Жок да азыр эми чыныгы палван жок болуп калды. Эңилет го. Мисалы улак жерде жатканда эңилгенде ат сала берет дейт да азырчы. Азыр жол тартиби жоктугунан болду да. Азыркылар укпайт. Салбаш керек. Мурда аксагалдар токто дегенде токтошу керек. Азыркылар андай эмес да, бир катыра сүйлөп койсоң урган жүрөт. Ынтылып. Аксагалды сыйлаш деген жок, урматтоо жок. Укмак турсун дейт. Олар толуга азыр алсам деп калышкан да. Адамдын нафсиси ушундай болуп калды экен да. Бизнес катары колдонуп калды. Бизнесте кадимгидей ол бизнес болуп калды да. Биздин убактында эмес болчу. Баары бир алып чыгып эле чалдарга берчүбүз. Анан сорундар да башкача болчу да. Сорундар майдараак болчу, анан дагы кой эчки боло баштады кийинирээк. Анан ошону барып эле ташыган адамдын үйүнө барып жеп койдук да. Аттын санын деп коет, аттын саны эмес, эми ол баккан адамга бериш керек санды. Аттын санын деп коебуз да биз. Ошо приват этсең, ошо атка деп беришет. Атка эмес, ол аттын ээси да, бул баккандан кийин ошо бериш керек. Анан ошону өзүң атың болсо алып келесиң, толук эле аякка чапкан балдар менен жеп коесуң. Демек, улакты бизнес катары кылып алышпы. Азыр бизнес болуп калды да. Сиздердин учуруңуздарда мындай жоокердик Ол настоящий улак болгон да. Мындай басым жасап чапчу экен да. Ошондой болчу да. Азыр эми палван эркек мындай болуш керек деп, ошондо айтчу, палван, чабандез, эми чабандез менен палван айырмасы бар. Чабандез өтө шыл болот. Шыл болот да, көтөргөн улак тартат болуп кетет да. Ошондо атты иштетип, өзү тез кыймылдап, аттын мойнуна орой коюп, ошондо алып кеткенди чабандез дейт. Палван деп жерден алган, күч менен алгандарды палван дейт.
үлкен айырмасы бар. Сиз улактан башка кандай спорт менен элек болдуңуз дагы? Эңишке түштүңүзбү же кандай? Биринчи эңишке түшүп атканмын. Эңишке түшүп алып аткандан жаңы айттым го экөөбүз бар эле деген. Ол убакта спортивный улакка түшкөндөн кийин 5-ге түштүң, одакша түшпөйдү. Эңишке түшкөндө улакка турбайдылар да. Анан эми мен тез алчумун да. Аларга я сен эңишке түшпөйсүң деп улакта жатып, ошо кийин улак чаап калдым да. Анан автойлорду түшөт элем. Немеде түшпөдүм, улакка түшпөйдүлөр. Бирок көбүнчө улакка басым жасаган окшойсуз. Көбүнчө улакка басым жасадым. Эми улактын арты менен кайсыл жактарга бардыңыз? Улактын арты менен Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, ошо Россия. Азияга бүт эле бардыңыз. Кийин Кытайга барабыз деп даярдап атканыбызда сайыз болуп кетти дагы, Кытайга барбай калдык. Ошо бир жыл узулбай турганда Кытайга да барып келмекпиз да. Анан мына Өзбекстанга барып баягы бизди чакыртып кетет эле деп калдыңыз да? Биз ошо Өзбекстанда Пуркор, Сотпоттор бар эле, ошолорго чыгат элек. Ошолорго чыгат элек да. Алар кандай кылып сиздерди чакыртат эле? Эмне себептен? Биз бирөөлөрүн барып калдык, анан ол жерде чаптык. Анан ошо көрдү. Жандармани. Анан кийин ошо бизди ошо үйүнө апарып сыйлап, палвандар кегиле, ушундай мыяктарым бар, чыгап бергиле дешүн. Ошо менен улар менен таанышып калдык. Анан улак болот деген когондо улак болсо эле, түнкү саат 1:12-1:00 келет. Үйүңүзгө келет. Үйгө келет. Анан уйкудан туруп эле бет кол чала жууп алып, сумканы астынабыз, кеттик. Барып улагын чабабыз, аттарын чаап беребиз. Эме рагызаңда курсандылар. Атын аты чыгат, паланча байдын аты болот, Байбатчан. Паланча Байбатчанын аты менен тажады. Ошого курсандылар. Биз чапканыбызга курсан. Эми эл көрдү, жер көрдүбүз да. Ошодон ошол чаап жүрдүк. Мына Кыргызстандагы балбандардан ошо сиз кимдерди баалайсыз? Сиздин өз учуруңузда болобу, азыркы балбандарданбы? Эми мурдагыдан жагы неме, Мурдубектер нак балбан болду да. Ошо балдар бизден кийин ашты. Анан мына 5-5 бар го. 5-5 улак менен аламан улактын айырмасы кандай? Кимиси татаал? 5-5 татаал. Аламанда чарчасаң чыгып кетесиң, чаппай коесуң. Бул 5-5те чыкмай жок да. Таканыңыз ыраазың. Мен ошо 5-5тен эле көп закка жеп калдым. Защитник дагы жакшы неме элерге жакшы коройт эле. Эми ошондо ham келип урат да. Чабуулчумун деп. Ошол ол убакта мындай неме жок эле. Тайгаза эми кече 96-97-жылы чыкты. Бул жок нерсе эле. Бул полбан эми биз кече кийин жашырабызда көрүп калдык да. Ээрчип барып көрчү эле. Бунун мен биз калелиний улак болуп калды. Ошол жерде мал торпок салып өтүп кетип аткан жерин көргөм да. Жаш балдар элек тартып кармап калган да. Ошол ат кадимги эле буксубайт деп токтогондой көрүнгөн да менин көзүмөчү. Анан канча убакыт кармады, анан кой бергенден жүгүргөн да. Анан бул киши ушул оңго солго ала берет эле. Торпоктун баягы азыр эми биз кармасак бир жерин кармайбыз, же пайдан, же дагы бир жерде моюн тер. Оңген жерин ала берчү эле да бул киши. Ошол жерлери өтө полбан эле да бул кишинин. Эки жак бирдей эле да. Анан эми баягы аламан улакта сиз жөнүндө сүйлөп калышты да айылдаштарыңызча. Баягы чаап кетип атканда бир улакчы ошо улакты кармаганда аты ордунда токтоп калган, зорго араң жүгүрүп, анан кой бергенден кийин кайра жүгүрүп кетти. Бул азыр эми ушундай окуяларыңыздан айтып бериңизчи. бул Калелин деген жерге бардык. Мен ошо кичине тамайнып турат элем. Ол убакта купайка ичебиз, купайка. Ошондо келип турсам, бизден балдарга ачты да, бирден ашып, бир доско ашып берсе, бир өзү келди да, шатынан үзүп кетти. Эми аты чоң экен аты. Анан бизге тийгенде жөнүндө жаны түшүп кетчү эле да. Мына ушундай жаным өтүп калганда карап калдым мен. Эми ошо кармага моюн жат жылган жок. Анан эми турам. Азыр эми ошолор барына тирик да немелерим, досторум. Анан дагы бирөөсү бар да, аз улак чаппай калды. Мен ошондой кармап турам. Ол келип нарактан басып калды. Ол сол жактан жакшы басчу эле. Анан турдум кармап. Анан Катып күчөнгөн экенсиз. Ошондой түйүлүп калдым ушу. Баягы адам болуп кеттим да. Оны баягы жыгып алып кетип атпайбы? Жанап кетсем эле. Моюну калтырагат эле. Алганда барып жыгып анан алып кетти. Өтө чоң ат. Ошол аттардын чоң эле. Эмин деген өзбек киши жашырам эле. Анан ошону кармап калдым ат. Аты кыймылдаган жок жерден бытырап туруп калды. Окшем берки басты. Бастың десем бастым деп кое бердим. Ол апарып анан чачып кетти. Бир жерде тогуму калды, бир жерде эгери, бир жерде өзү ошо суруп кетти. Өзүм ошондо өзүмөн билбей калдым ушундай кармаганымды. Ушу баягыдай
Ачуун келип калды окшойт. берген экен да. Ушунда кармаганда ошо жылбады да, ошо кармаганда жериме. Анан жанагы улакты мындай бир колуна элешип калып да бир кыйла жерге чейин көтөрүп барып таштап ийген деп. Жок, онду таштаган эмесмин. Мун не болгон? Ана ушу дөңдө. Азыр дөң бар эле ошол жерде. Ошол жерде улак болуп калды. Мына жерде бир Алар эми бүт эле улак чапкан жерлери болгон экен да. мына жерлерде анда жерде автомобиль үйү бар да, ошо жаңы айткан. Анан аракта 2-3 үй бар эле каналында. Башка үй жок да, мына жерде 2 үй бар эле. Азыр эми Факат бош эле. Азыр жыш болуп калды да. Мына жерде ушундай эле. Анан ал жерде анда жашмын армиядан жаңы эле келгем. Эми күчө толгон багым. Эми тагам уланы ала бердим. Бир карат бар да тагам. Ошону миндим. Onu minip alып алсам, бирөө келди дагы бир аштам берем бары. Эген атың чарчап калды, сен мунаны мин деп калдың. Анын onun сөзүн эшенен баягы аты минип атам, аны атын салсам барбайт. Бирок окшошот. Аны кайра баягы атты миндим өзүм тагам. Ана кирип эле улакты алып чыктым. Баягы жадам айтпайбы? Эген атың чарчап калды сен. Шат мага чыгылып бере кой деп калды. Болуптур да. Атаман бар өзү полбан. Ана мен баягы калдаган мен билип алам да. Ал эле шат чыктым. Чыгып эле атым кетип атканда баягы киши чоп жабышып калды аштам. Олажна ыргытсам ат качып берди да. Жок, эмне кылган экен? Мына карасам ат качып берди. Улак кетти. Улага бир 80 кило бар ками. Ош тажаганда жерге түштү. Колума мына жерден илинип калды, тешиги бар экен. Мына колум илинип калды. Ана жерге түштү улак. Ат кетти да. Кайра барынан сүзүп дак салып кетти. Салып бир шойлунуп калган экен. Баягы мына жерде тага тешкенби, билбейм, моюнун ушундай жеринде. Ал утканда ошо колум илинип калды. Эми улан насып кылганда. Онан кайра барып сүрөп салып кеттим. Салып путум койсом, аштам дагы жабышып калды чүпөт. Анан ашы берип койдум, мен кеттим. Ошондой болгон. Мындай өзүңүзгө өзүңүз таң калган учурлар болду улакта. Мен ушундай полбанмынбы дегендейчи, мисалы таң калдым. Өзүңүзгө ишенбей турган бир окуялар болду беле? Уну жаңы шуга айткандай эле, аттын жакшысы согушка катышат да. Аттын жаманы бара албайт да. Адамдын дагы ушундай баатырлары согушка жарайт, алдында жүрөт. Ошо окшогон нерсе да бул улак. Бул улакта спорттон айырмасы да. Айырмасы өтө эле күчтүү болот. Бул ошо ашадагы жеген муштарды мына көрөк жейсиң. Путуңа жейсиң, калтаңа жейсиң, башыңа жейсиң. Адамдан эмес аттан да жейсиң. Аттан жейсиң, аттарың өзү мурда башында коет. Мурдалар жалпайып, кышайып бүткөндөр бул. Бул жокко кеткендер кайра түзөп калгандар. Аттын башы дейм. Аттын башы дейм. Бул эми улакты бир кыргызга берип койгон экен да. Муну чамчазымда чалбайт эми. Эми бул жокерликке даярдаган эле мындай спорт экен да. Бул жокер да эми. Таяр жокер да. Бул ат минип жүргөн адам любой нерсе жарайт да. Анан аттын жакшы жери адам оорубайт. Бары жогу жакшы болот. Денсаулыгу жакшы болот. Грижапыжа деген болбойт мында. Ошон үчүн канча жаракат алсаңыздар деле кайра ол эми калыптанып кала берет. ооба, дагы ошондой болуп каласың да. Болбосо жөнөкөй адам сынып калса жатат да, эч нерсе керебай. Эми ушунча атактуу болдуңуз да, эми бүт Азия тааныды да сиздичи. Анан атактуу болгон кандай экен? Мага билбейм, мен жөнөкөй адаммын. Жок, эми сиз кайсыл жерге барсаңыз эле кел деп мындай. Кайра барсам деген полбан деп көрүшөт. Анан мен өзүм жумшак. Бардыгы менен ошо мамиле кылып кете берем. Чоң кичик дебейм. Өзгөрбөдүңүз? Эч өзгөрбөдүм. Ошо жашымда кандай болсом ошондой эле. Анан ошо жараша, мына азыр дагы сыйым бар, Кудайга шүгүр. Жаш балдар дагы кайерге барса келиң деп тура калат. Эми ол ушуну эмне кетиш керек да. Анан мен полбанмын деп койсоң, полбан эртеси карайт да. Өткөндө да бир полбанга суроо бердим эле. Ошол мисалы кыргызда бар да, адамга көз тиет дейт да, мисалы. Мында өзгөчөлүгү бар адамга, мисалы полбандарга болобу, кыскасы көз тиет дейт. Сизге мисалы көз тийдиби? Тийди. Ушундай күчкө толуп турган учур. Күчкө толгон убагымда тийди. Онун бери мына Салива деген жери бар. Ошол жерде улак болуп калды. Сорун башты бардым мен алып койдум ошол. Бир эки коюн алдым, бир эч кызым бар, досум бар, огашып бердим. Жогору жака торпок деди, onu апарып ташап алдым. Ылдыйкысына дагы торпок деди, дагы бирөөнү ат мине коюп, onu hem ташап алдым. Анан ошол жерде баягы улак бергендин апасы бар экен кемпир. Аны чакырып калды, полбан, бери кел айнан деп. Анан эми улакта жашмын, терешкенси машинасы жек кыздары, келиндер бар экен. Эми жашчылыкта чакырса бардым да жерге. Анан барсам баягы кемпир бир орнума берди, жолук берди. Анан неме аялыңа апарып салып кой келин. Турам сен турсаң жерден бир дасым ал берип атат, бир диге берип атат баягы келиндер. Анан ал жерде мен батыр болуп турбам, манас болуп туруп атпаймынбы? Ошондо турам, турсам бир аксагал келди да чоңго бир чапты. Не турасың деп, чагыл не кыл. Эми ошо түшпөмүн да мен.
Anı kettim, kelgenden keyin эле ori başladım. Dermenim ketti. Eçtеге көңүл жок. Ашым ори. Аксакал билип атам мен айтып атпайбы? Жок эле. Мен жерде өзүм көрсөтүп атпайбы баягылар жанында. Малас болуп турам да. Ошондо 50% күчүм сразу кетти. Келип эле жатып калдыңыз. Келип эле булакка барбайм. Адам балдар келип зор таап кетишет. Атым токушуп бас деп. Аны мага ишенип калган экен, мен барып алсам унча эме болбойт, окшо кетем да балдарга. Ошентип, ошондо бир ордум. Кийин келдим өзүнө. Бирок баштагыдай болбой калды. Баштагыдай күч болбой калат экен. Мен баягы мындай сыккан нерселер бар мындай. Я кармасам, кичине эле кармасам барып такалып калчу да. Селкасычы. Кийин барып органдан кийин барып кармасам 70-ке зорго жетип атпайбы? Ошондой айладым. Мындай жеткиргендерби? Мындай кармасам селка зорго айлаган. Ошол мындай койсом уже барып калып калчу да. Кийин органдан кийин бардым, ушу кыйынып кармасам 70. Ошондой айттым. Жеткире албаган. Ошентип жаман экен бул. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Еген агабызды ошол улак чаптырып, же болбосо эң ишке түшүрүп, мындай физический жагын мындай тартайлы десек, тилекке каршы бутуңуз ооруптур да. Эми ошол жаштарга бир кеңеш катары болуп калсын ушул көрсөтүүбүз. Сиз менен маекти көбүрөөк кылалы. Сиз улактан башка эмне жумуш кылдыңыз? Ушул убакка чейин эмне менен алек болдуңуз улактан башка дагы? Улактан башка жылкы бактым. Жылкы жол жүрдүм. Ошо Саякерлик кылдыңызбы? Саякерлик өзүнүн канаттарды багып өнөп аттым. Өзүңүзгө? Өзүмдүн кулачал канаттарды. Аны өзүдө бир жылкы чогондан кийин жылкы багасым да. Сизге атты ким таптап берген атты? Мен мурда атам таптап берчү. Атам таптап, ошол үйрөтчү, мындай чап, биринчи барганда алгын. Анан кийин кийинкилерин аксагалдарга берген. 5 колуң тыкпаган оозуңа. Бул элдики, элдин көзү чыгып калган нерсе бул. Бул сага байытпайт бул. Сен атың чыгат, кашкырдын кырды-кырдысы. Ошону алсаң болот сага. Деп ошентип акылдык насаатын айтчу. Сиздин машыктыруучуңуз, агайыңыз бүт атаңыз болду. Атам болду. Атам менен же. Айттым ошо, ушу 1-класстан баштап атам ээрчип атып келип, ошонун жолуга үйрөнүп калдым мен. Эми азыр мындай өкүнбөйсүзбү, бир башка кызматты аркалап кетсем болмок экен? Жок, эми Аллага шүгүр ушунча жерди көрүп койдум. Эл таандым, жер таандым. Кудай көрсөттүм, бул көргөн көрөт, көрбөгөн көрбөйт да. Азыр акча менен сатып алып бара албайсың биз барган жерлерге. Ооба. Кудайга шүгүр биз барып келдик. Жөн эле барган жоксуз дейм, чакыруу менен бардык. Чакыруу менен бардык, ооба. Мына Союзга барганыбызда дагы ушу немеден Курманжан датканын немеси, мына ошол Курманжан датканда 180 жыл деген 90-жылы. Ошол жерде алганбыз. Биринчи орунду алганбыз жерде. Алайдабы бул? Чоң Алайда. Ак босого да тартылган, мына ушул менен. Ошол жерде болгон экен да. Ошол жерде болгон, ошондо биринчи орунду алганбыз. 5-5 болгон да? 5-5, партиялык болгон. Эми бул мында Тажикстандан бери келген. Азыр алар таластык балдар. Мыналар. Кыргызстандын курама командасы экен. Бул ошо таластан келген балдар. Биз ошо бир эле айылдын балдарыбыз биз. Кандай ошондо район болуп ат салышканбы же область? Жок, областтан келди. Жалал Абад, Немеден, Таластан келди, Шетен келди, Тажикстандан келди. Ошондон биз биринчи орунду алганбыз. Анан ошондон дагы 91-жылы немеге бардык, Бишкекке бардык, ол жерде да биринчи орунду алдык. Андан кийин немеге Союзга бизге неме берди. Направление берди, силер барасыңар деп. Анан ошо насип кылган экен, Союзга бардык. Ол жерде жакшы ийгилик жасап келдик. Улактан да калдык. Сурпапак дегенден да биринчи орунду алдык. Чауган деген бар экен, аттын үстүнө хоккей ойнойт экенсиң. Алардын кружкасы жакшы кружка экен, бизге мындайларды берип койгон, чапсаң оор, айланып атка тийип, аттары жаксап калып. Ушундай ойундарды көргөнбүз. Сурпапак дегени бир баскетбол экен, мынчалык теринен томногул тийип койт экен сабанга. Ошол бир
Анда колса болот экен. Ошого барып ыргытып, ошо ичине кирсе, ат менен. Ошондон анан ачык болот экен да. Анан биз башкалардан не болуп атты? Абхаздар жакшы келди. Абхаздардан бизге келгенде олар аттар кичинекей аттар экен. Жерден алганга оңой деп. Анан биздин аттар чоң да. Барганда бир койсоң кырып кетет ат. Аласың. Кыртып коебуз. Ол бириңе стаң жакшы болбойт да. Биз жана ушу алдыгы эле беребиз ба неменин алдындачы. Жакындатып берет. Жакындатып берет. Анан баягы алайын дедим, аны ырта коебуз, вактында нуразын кырып кетет. Алып кайрылып ташап коебуз, ошондон анда жеңип алганбыз. Бир жон алганбыз. Башта ойногон эмессиздер аны. Я биринчи жолу ошол жерде көрдүк. Жанагы хоккейден ошол жерде барып көргөнбүз. Чавган деп. Чавган. Анда эле ат менен ойнойт. Анда эле ат менен экен. Өздөр поло ойнойт го, ошол жан экен. Топ коюп койдук, топ турат экен. Анан эми биз ойноп көрбөгөнгө урсаң эле аттын жабасың да. Атын туруп калат. Ошондон онун да ойнодук. Казактар бизге да неме кылды? Коркту окшойт. Бизде ошо чечинип жалаңачтан ойнодук да биз. Баягы формаларды тарыраак тийип койгон экен, бизге жакшы келбеди. Анан ошо капитаныбыз биринчи баштап берди. Чечип. Анан бардыгы жалаңач болуп калдык. Жалаңач болуп албаса казактар анан булар домбик урган, планган, тиким кылган деп текшертип алып барып немеге. Допинг сайын алган деп. Ошондой эле анан бизди алып барып текшерткен да. Жок. Башта таза. Ошондо казактар ошондой немеге чыгарган. Казактар өзү элеп калган экен бул жолу. Аздан сайыз барат экен да. Ошондон өзүн да жакшы ойын немелер тап келди кийиктерди. Эми мынал ошол сайыз учурунда эле аябай бир грамоталарды алган экенсиз. Ошол совсем көп эле була каяктагы билбейм азыр. Таап коюп эле көбүнө. Балаңыз сиздин жолун сиз айттыңыз да жана улак чаппай эле кой деп койдум деп. Эмне себептен? Улак акыркы жылдары мафия болуп кетти да. Эмнеси мафия болуп кетти? Баягы бирөө улак бере турган болсо мурда эле бирөөгө тайына коет да ушул. Бир ай мурда, 2 ай мурда сен Алдын ала эле улак берсең паланча таштайт деп коет да. Анан ошондой кылат. Анан кийин баягы бирөөгө ашып калса, ону немеси көбүрөөк болсо ол пажыларды ургулап, тийбеле. Күчкө салып. Күчкө салып ошондой оюн болуп калды. Анан эми биз чабып калдык. Анан кой дедим, балам чаппай эле койсун деп. Таза улак болбойт экен депсиз. Анан эми азыр Кудайга шүгүр уже дагы тазарып кетти. Жолго түшүп баратабы? Жолго түшүп баратат. Бизде баратат эми. Анан ошол өзү менен жалап атта болбойт ат дагы эле ошол. Баягындай эле болуп атат. Сиз азыр мына ушул эфир аркылуу айтып койсоңуз болот да, эми сизди дагы көбү тааныйт. Кандай болуш керек ушу кеңеш бериңизчи ушу жаш улакчыларга мындай чапкыла, мындай чабыш керек деп айтып коюңузчу. Бул улакты эми Кандай чабыш керек? кыргыздын менмин деген жигиттер чабат да. Батырлар чабат. Муну батырча чабыш керек да. Жерде чүрүп алып бирөө калтырбай, күчүң менен ал, ак болот. Алгаң таза болот. Өзүң дагы жүзүң жарык болот. Анан эми жакындай кылып бирөөнү түшүрүп эле сирделеп турсаң аяктан келип сүзүрөп кете берсе, ол эми жакшы болбой калат ол. Ол эми мындай эркечилик ага жатпайт да. Мен айтарым уже таза чапкыла кыргыздын оюнун кыргызча кылып өткөзгөн жакшы да. Анан эми кыргыз тили уят кылат да. Уят эми башка жактан баягыда үстүнө камерамен тартып турса уят эле болот да. А бу жерде турган уларды бирөө сүзүрүп кетип атса алдынан, алып барып эке берип атса, ол эми болбой калат. Анан эми мындай кыргыздын жигити болгондон кийин кыргызча чабыш керек мына. Биздин ата бабалар көкбөрүнү чапкан экен. Эми барганда бул тарпа койлук го бул. Иштебейт. Туурабы? Мен ошолорго айтып берем, таза чапкыла алдар. Бул сору эч кимге айткан эмес. Бул элдин көзү түшкөн нерсе да. Бардык ошо 1000 адам болсо 1000 адам көзү түшүп турат буга. Паланы алды ол эл көзү түшкөн нерсе онча эле байыта бербейт. Мен алганда ошондой байтканда мен сачым миллионер болуп кетмекмин да. Мен чын төбөсүн таштадым, машиналарын таштадым катар-катар. Эң көп сорун канча таштадыңыз? Кандай көп дейсиң? Мисалы бир улакка барганда ошол төөдөн баштап бир койго чейинби, килемге чейинби коюлса, мисалы сиз ошол улактагы сорундун канчасын алып койгон күнүңүз бар? Ошо Салижевада улак болуп калды. Ошондо өзү улактанча көп коюлбайт эле, ошондо жакшы коюлуп калды. 2 коюн алдым. Коюлган сорунунан. Анан дагы бир алып турсам эшикке келгенде ондан өзүм алып туруп досума ашып бердим. Ол таштап алды. Андан кийин жогору жакка тарпак койду. Өгүз напазына катта өгүздөр. Анан onu апарып таштап алдым. Onu таштап не кылсам атым чарчап калды. Бол деп турсам дагы бир өзүдөн абиштеген акаларыбыз бар эле.
Ол келген полбан мына неменде ана алтын бере қалды. Ылдиға да тұрпа қойып қалған екен. Енді нәрсе екен, онда таштап алдым мен. Ошонда чоң сорын қойған барын мен таштап алдым. Оған келеді біреуін безінге сатып бердік. Машинаға безін қойыш керек та. Біреуін шеден жат машинаға безін қойып қойдым. Біреуін шопырға өріп қойдым. Қап кеттім. Анан bir torpağın özüm alıp geldim. Qalanı berki koydap geldim. Birle torpağı alıp geldim. Berki koydap gelip жерге дастарга союп бердим. Улак чапкандарга. Ошол бир күндө уже эң чоң улагы эле жол. Ошондогун баарын мен чалгам. Ушундай болчу экен да, көптө эле кызыкпайт. Ондай жок болчу. Ошол жерде таргатып, анан бул азыраак болсо жолдо келатып жеп, чиле келер эмекпиз. Эми азыр бир торпак чыгаса, о машинага бензинге бербейт да. Бизде ошондой эле шат куюп берип эле. Азыр эми улакка барып турат экенсиз, ушул жаш улакчыларга жогоруда айткандай айтып турасызбы? Мындай чапкыла, тигиндей чапкыла. Айтып турабыз. Угабы азыркылар? Эми азыр уккандар болот. Анан укпаган көрак. Уккан караган укпаганы көрак. Азыр эми заман ушундай болуп калыптыр. Бизнес катары көрүп алды да, мен барсам улактан муну алып келсем, муну алып келсем. Муну бүтүрүп жүрсөм деген нерсе болуп калыптыр да. Мурда эркекче жөнүндө оюн болчу да. Азарт болчу. Не болду деле, ушундай таштап кетсе, палан жактын полбан таштап кетти деп сөз жакшы болчу. Мен келсең полбан деп. Полбандын өзүнүн сый урматы болчу. Азыр эми мына жаштардагы көп башка жака башка өлкөлөрдүн бир каада салтынбы дейбизби, ушундай ээрчип бараткан сейт да. Мисалы чач коюп, корейстерди тураса, айрымдары дагы башка бирөөлөрдү турап, ушундай бирок чыныгы кыргыздар ушул улак чаап, ушундай сиздин мүнөзүңүздөй болгон да эми. Кандай деп ойлойсуз, ушул туура эле баратабызбы азыркы жаштар? Жок, азыркы жаштар эми ушул западный нерсесине көбүрөөк өтүп кетет. Батыш өлкөгө эшип кетет да. Эми ошону айтмакмын эми. Сизде ушул? Өкүнөсүн да. Кыргыздын өзүнүн немеси бар да. Ушу кыргыздыкын кармашып керек да. Кыргыз болгондон кийин. Эми onu ерчиген менен ойго барып жашабагандан кийин абы жерде кереги жок. Мырзалар жоголуп бараткан. Ошондой эле болуп баратат эми. Ошондон өкүнөбүз. Азыр эми ушул улак тартыш, тыйын эңмей, эрең еш ушул кыргыздыгы да ынакта. Ордор. Ошолор жакшы болот. Менимче ордода жакшы нерсе. Эми мындай адамдарды бул улак өтө көп адам тааныштырат. Көп жерден келет. Сен бир жакка барасың, анан ошол жерде жакшы адамдар менен сүйлөшөсүң. Ошондон тааныш көп табат да бул улактачы. Анан мында баягыда уруш жаңжалынча боло бербейт. Сый урмат менен болот каерде барсаң. Ушунча бир ийгиликтерди багынттыңыз, ушунча эл араладыңыз, эл сизди тааныды. Кимдерге ыраазычылык айтасыз? Эми бирөө себепкер болгондо эми сизге ушундай түрткү болгондо бирөөлөр. Мен эми биринчи ким айтам? Атам менен апам айтам да. Ошолор мени төрөп чоңойтуп, ошо даражага жеткизди. Атам Рамали өзү ээрчитип жүрдү улакка. Атымды таптап берди. Мен аткарбадым. Таяр атты чагып. Ошол жерден улак чагып казам калып кетем, ошол жерде атты берип берем. Ошентип ушулар карады. Кийинирээк анан өзүм аялым карайтын болуп калды. Ошондон эми атамдарга рахмат берди ошо. Атам өзү полбан болгондо ошо эч мени мындай бир иш кылдың, андай кылдың, мындай кылдың дебейт эле. Кааласам жатып, кааласам турам. Аялдар ат карайт экен эле делгер, көбүнчө. Мен опам деле атамдын атын карачу да. Кадимкидей убакта келгенде атын алып. Аял караган ат жакшы семирет. Эмне себептен? Себеби аял бул семирди, ичи чыкты деп карабайт. Көз артпайт. Көз артпайт. Баягы паёгун берет болду. Ботун берет, жем берет, сузун берет. Эркектер эми ал жагына өтүп бул жагына берет. Эми мында карап ичи чыкты экен, бул семирди экен деп эркек карайт да. Эми все равно левый адамда назар болот да. Назар болуп калат. Ачуу болот, тоо болот. Все равно бар да. Ошентип карай берет. Аял аккан ат эч нерсе жок, толку уйга окшоп жегенден башка. Семир берет. Суусун берет, жем берет, кетип калат, ал карабайт ал. Семирип атабы, атабы. Ошон үчүн аялдар жаккан ат жакшы берет. Эми улакчынын аялы болуш дагы кыйын. Улакка кеткенде Алладан тилеп ушулар исиныман келсе экен, ол жолу кайтса экен, келсе кабак кашын карайбыз кандай келди. Ушулактан келгенде атын байлап өзү кийинирээк келип калса.
балдардан жетелетип жүрчү эле, анан ошону байлап каңтарып дегендей суусун берип, атты көбүнчө өзүм карадым. Эми улак чаппаган өзү эле болбосо, ушулар менен кош эле баягынтук атын карап, кадимкидей аттар менен, аты менен сүйлөшүп, мындайтыр жемин салам, мындайтыр сууңу берем деп кадимкидей аттар менен сүйлөшүп анан карачу элек. Мына Кыргыз Республикасына таанылган улакчы деп сыймыктанабыз да, сөзсүз түрдө. Эгеннин кызы болгонума абдан кубанычтамын, сыймыктанам. Турмушка чыгып жатканда дагы кайсыл жерге бассам турсам, ушул эгеннин кызы, улакчынын кызы десе сыймыктанып өзүмчө мындай баары башкача да. Сезимдер көп. Бул айтып бүткүс ичимдеги нерсеничи. Анан сыймыктанам албетте. Атам ушу Кыргызстанга таанылган, эли журтка таанылган. Ушул атамдын аркасы менен биз ушунчалык даражага жетип, сыймыктануу менен жетип жүрөбүз. Эми уул болгондо мен атамдын жолун улубайт элем деген оюм бар эле, бирок эми кыз балага улак чапкан болбойт экен, ошон үчүн аркасынан эме кыла албай калдык. Мен турмушка чыккыча элек атам сүрдүү болуп мен үчүн мындай баары каттуу кармаган да бизчи. Анан ошондон эркектерге окшоп чоңойгонбуз, балдар менен ушташыпчы. Анан ошондон эле улам неме кылып жүрөм. Мен азыр турмушка чыктык, баар нерсени көрүп, атам дагы жумшадыбы билбейм. Ата менен сүйлөшүп, ошондой неме болуп калдык. Мурун мындай строгий болгон да. Биз турмушка чыккыча элек строгий кармаган. Сыймыктанам, эркек киши ушундай болсо дейм. Мынада кайерге баргансыз? Бул 91-жылы Краснодарга барганбыз. Сочи жанында эле өткөн да. Ошондо мына аттарды жүктөгөнбүз поездге. Поездге жүктөп аттарыбызды. Анан мына балдар карап кетишкен. Биз мына Алязга маткасы үшөөбүз самолет менен барганбыз. 11 часқа жетиптир аттар. Башта аттарыбыз сапсын эле семирип. Жакшы багып. Поездде адамдар кыймылдаган сайын семирип өткөн да. Ана баргандан кийин мына жерде бир автобус ошо жерде өлүп калыптыр. Эң күчтүү автобус Ленка деген. Ошо берк агандар менен ошо казактар менен чабышып, бага айттым го, ошо Сурпабак, Чабыган. Ошолорду дагы биринчи ойносок дагы ушуну жеңгенбиз да. Суытканда кыйын эмес, сууттан кыйыныраак болот. Баккандан сууттан кыйын. Аны түнү жүрүш керек. Тапка келтириш керек. Тапка келтиргенде биз илгери жакшы кылат элек, азыркылар жакшы суутпайт атты. Илгери биз баккандан кийин эшикке алып чыгып каңтарып турчубуз. Бир 10 күн 15 күн. Андан кийин кичине токум салып коюп да бир 5 күн. Ат эме өтө эле семирип кетет да. Анан ошондон кийин минет элек, аздан түнү минет элек. Түнү жабыны уруп, тумдуп алып. Анан минип келет элек. Айланып нокоттан бери айланып келип анан байлайт элек атты. Ошол тер чыккан тер кайра өзүнө сиңип кургайт да, сары жанча. Суутпай чапсаң май түшөт. Май жутуп калат. Май жутат. Анан ол айнытат. Ичи кетет, шерип. Жүнү тескери болуп калат, өсүп. Болбосо май түшүп калганда бутуна чолок болот, жарачык кетет. Ошон үчүн суу керек атты. Атты баккан 40 күн баксаң, 60 күн суу керек. Спортчулар дайыр экен да кадимкиде. Ооба да. Даярдаш керек экен да бай. Будай менен баккан ат суу кыйыныраак болот, бирок чарчабайт. Эти дың болот. Абетке чейин чапсаң абеттен кийин эле чаба бересиң. Арпа менен баккан атың абетке чейин жакшы жүрөт, абеттен кийин сал бошошуп калат. Жүгөрүчү? Жүгөрү жакшы го, жүгөрү өтө май алдырып берет ичине. Өтө май ичине алдырып берет да. Демек эң жакшысы эле будай. Ошо будай менен арпаны бериш керек. Суутканда биз арпа берилет. Арпа жеңил болот. Жеңил отурат экен. Эми суу бериш керек, суу жок bizde. Ошол үчүн алат. Еген ага, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушунча сизден азыр мен ойлойм, ушул жаш улакчылар, жаш спортчулар, жалпы калайык калк аябай жакшы бир нерселерди укту, жакшы нерселерди өзүнө алды. Биз дагы көрсөтүүбүз жакшы чыкты деп ойлойбуз. Себеби көпчүлүк суранып ушу сизди телеге чыгаргыла, ошол соц тармакка жайгаштыргыла деп суранып атты эле. Рахмат сизге.
Не демек мен ушу мени суранган балдардын да өмүрү узун болсун. Ошол ойын ойнай жетсин, максатына жетсин. Эч кем болбосун. Ошо силер келип ушунча аракерчилик тартып, мени келип сүйлөтүп тартыргандарга силерге миң бете рахмат. Дайыма ишиңер Кудай оңдосун. Ел алдында жүзүңөр жарык болуп, каерде болсоңор келдин алдында жүрүшүңөр туган насип болсун балдарым. Эч кем болбогула. Мен силерге кааларым ушул. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктадык. Биз көрсөтүүбүздө Еген балбандын ушул машыгууларын, улак чапкан кадрларын кошуп сиздерге тартуулайын дегенбиз. Тилекке каршы Еген балбандар чапкан убакта эч кандай бир видеокамера соц тармактар мындай популярдуу болгон эмес. Ошондуктан айла жок өзүнүн ден соолугуна байланыштуу дагы ушундай интервью маек курганга туура келди. Эмне дейбиз? Бирок Еген балбандын басып өткөн жолу биздин келечек жаштарга, улакчыларга, деги эле спортчуларга бир аз да болсо ушундай стимул болду окшойт. Биз ар дайым ушундай Еген балбанга окшогон кыргыз элинин намысын коргогон мыкты балбандарды, спортчуларды теле аркылуу чагылдырып жүрө бермекчибиз. Жолугушканча.